Сентябрь айынын 1-жумасы Москва шаарынын күнү катары эсептелинет. 872 жылдык карыткан аталган калаанын күнү Жалал Абад шаарында да белгиленди. Ага карата Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Игорь Воронцов «Песня плывает, сердце поет эти слова о тебе, Москва» аттуу концертин тартуулады. Концерт 7 сентябрь Парпа атындагы драм театрында өтүп, ар улуттун өкүлдөрү катышты. Бул самалык көп улуттуу Орусия маданий долбоорунун алкагында уюштурулду. Аталган иш-чара Жалал Абадда 3 жылдан бери өткөрүлүп келет. Мында иш-чаранын негизги максаты эки шаардын соода-экономикалык, илимий-техникалык, маданий байланыштар алкагында кызматташуусун күчөтүү болуп саналат. Уже становится хороший, добрый традиция. Биз Кыргыз Республикасынын Кыргыз-Орус алакасынын Ош шаарындагы Россия илимий маданий борбору эки улуттун соода-экономикалык, илимий-техникалык, маданий байланыштарын бекемдөө максатында бир канча иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Былтыр Москва шаарынын күнүнө карата да Жалал Абад шаарынын эли үчүн атайын акысыз концерт уюштурганбыз. Анда жалал абадтыктар жылуу маанайда тосуп алган эле. Ошондон тарта 3 ирет бул шаарда маданий иш-чарабызды өткөрүп келүүдөбүз. Бул менен гана токтоп калбастан, мектептер арасында «Сиз Москва шаарын кандай элестетесиз» деген сүрөт сынагында өткөргөнбүз. Анда окуучулардын түрдүү кооз сүрөттөрүн көрүп алып абдан таң калгам. Анткени мыкты сүрөттөр тандалып алынган эле.